Кыргызстанда 2017 жылы медиация тууралуу мыйзам кабыл алынып, 2018 жылдан тартып иштеп баштаган. Медиация бул чыр-чатактарды жөнгө салуунун бир ыкмасы. Кыргызча айтканда, данекер медиация кызматы бир пикирге келе албай жаткан тараптардын ымалага келүүсүнө шарт түзүп берүү. Дегеле облус аймагында медиация кызматынын ишмердүүлүгү жана анын натыйжалуулугу кандай болуп жатат? Бүгүнкү берүүнүн алкагында кеп кылабыз. Саламатсыздарбы? Сиздер актуалдуу маек программасын көрүп баштадыңыздар. Бүгүн бизде студиябызда атайын адистер бар. Анда студиябыздын коноктору менен четинен тааныштырып өтөйүн. Айкынов Хаит Исраилович, улуттук медиация борборунун медиатору. Ошондой эле Имамова Кумара Кенжебаевна, Баткен облустук улуттук медиация борборунун Баткен облустук филиалынын директору. Бүгүн бизде конокто. Арыбаңыздар. Студиябызга кош келдиңиздер. Алгачкы эле сөздү Кумара Кенжебаевна сизден баштасам, айтсаңыз, дегеле ушул медиация кызматы, медиация институту деген эмне? Телекөрүүчүлөргө кандай кызмат аткарат? Кимдер медиатор боло алышат? Ушулар тууралуу бир маалымат берип өтсөңүз, телекөрүүчүлөр. Рахмат, сурооңуз үчүн рахмат. Бул медиация бул талаш тартыштын чечүүнүн бир формасы, жолу деп айтылат. Мисалы үчүн талаш тартышты чечүү үчүн биз жактоочуга кайрылышыбыз мүмкүн, прокуратурага барышыбыз мүмкүн, сот органдарына барышыбыз мүмкүн. Ушинтип талаш тартыштарды чечкенге, карама каршылык менен чечкенге аракет кылабыз. Бул тынч жол менен чечүү дегенди түшүндүрөт. Негизинен бул медиация 4 принципте негизинде иштейт. Биринчиси бул ыктыярдуулук. Медиация процедурасын катышам деген, медиация процедурасы аркылуу чыр-чатактарды тынч жол менен чечем деген тараптар ушул өз ыктыяры менен катышыш керек болот. Экинчиси бул тараптардын тең укуктуулугу. Алар медиация процедурасына бири-бирине суроо бергенге, бири-бирине сунуш келтиргенге, бири-биринин сунуштарын колдогонго тең укукта болушат. Үчүнчүсү бул медиатордун бейтараптыгы деп айтылат. Медиатор ушул медиация процедурасын өткөрүүдө эч кайсы бир мамлекет органдан, анын кызмат адамдарынан, жеке жактардан жана юридикалык жактардан көз карандысыз болуш керек. Жана бир өзүнүн жакын бир туугандарына, жакын бир тааныштарына ушул медиация процедурасын өткөргөн болсо, калыс болбой калып, натыйжа дагы жакшы ийгилик менен бүтпөй калышы мүмкүн да. Андан кийинкиси төртүнчүсү купуялуулук. Бул медиацияда медиаторго маалым болгон маалыматтар, белгилүү болгон маалыматтар сыртка чыкпого тийиш мыйзам менен. Анан ошол эле учурда бир тараптын айткан сөздөрүн ошол тараптын уруксаты менен гана экинчи тарапка айтылат. Андан сырткары дагы кылмыш иштерди караганда дагы бир өзгөчө принциби бар. Бул кечирүү, кечирим зыяндын ордун толтуруу деген. Ошол эле негизи ошол 4 принциптин алкагында иштейт. Андан кийин кимдер медиатор боло алат деген суроого биз бул биринчи Кыргыз Республикасынын жараны болуш керек. Андан кийин сөзсүз түрдө ошол 25 жашка толгон болуш керек. Бардыгы эле ошол жогору билимдүү, тажрыйбага ээ адамдар, кесипкөй адамдар медиатор болгонго мүмкүнчүлүгү бар. Андан кийин негизи эле ошол соттолгон болбош керек. Анан ошо медиатор болуш үчүн кандайдыр бир окуулардан өтүшү керекпи? Атайын уюшулган 72 саат атайын уюшулган окуу болот. Окуунун негизинде ошол экзаменден өткөн болсо, ал сертификат алып, андан кийин ошол өзүнө соттолгон эмес деген дагы бир документтер чогултуп, сертификат алгандан кийин дагы бир экзаменден өтүп, анан ошол күбөлүк медиатор статусуна ээ деген күбөлүк берилет. Ошол күбөлүктү алгандан кийин ошо медиатор болуп иштегенге толук мүмкүнчүлүк пайда болот. Чоң рахмат. Хаит Исраилович, айтсаңыз, дегеле ушул медиация кызматынын зарылчылыгы эмнеде эле да? Анын артыкчылыгы кандай? Туура айтасың. Медиация чыр-чатактарды, бир укуктар, бузулган укуктарды чечүүнүн жолдору азыр Кумара айтып кетти. Жана сот органдар аркылуу, милиция, башкалар менен чечилип жүрөт да. Бирок биздин элибизде өзү Кыргыздын тарыхында, Кыргыздын менталитетинде ушундай эки тарап чыр-чатакта бир маселе боюнча пикир келишпестик болсо,
мурдатан эле бир абройлуу, тажрыйбалуу адамдар калыс болуп берип ошол маселени чечип жүргөнбүз. Бул биз жаңыдан эле келип бул медиация деп эле эметип калган жокпуз. Өзү биздин салтыбызда, улуттук салтыбызда, улуттук эмебизде бар бул маселе. Бирок азыр ушул мыйзам менен эме кылып атат. Биз бул медиациянын артыкчылыгы biz turmuşta biliyoruz da sottошкондор bir жолу, эки жолу, birinci instansiyada, ikinci, üçüncüde kayra kelip bir жыл, эки жыл, 10 жылга чейин соттошуп жүргөндөр бар. Медиацияда биздин өзүбүздүн тажрыйбабызда азыр ушу ашып барса 1 айга чейин өзү мыйзамда көрсөтүлгөн. Эгер анан да убакыт талап кылса, аны узартышы мүмкүн. Бирок негизи иш жүзүндө биз 1 жуманын ичинде көпчүлүк ушундай чыр-чатактар соттошуп жүргөн адамдар ушу 1 күн, 2 күндө эле чечилет. Анан жанагындай бул тажрыйба көрсөтүп атат. Мунун эмеси эң эмеси ушул жанагы жылдар бою соттошуп жүрүп адам баласы ден соолугунан, убакыттан, экономикалык жактан зыян тартып жүргөн болсо, медиация жолу менен бул ошолордун бардыгын тез арада анан эки тарапка тең ылайык келген чечимдерди кабыл алуу менен чечилет. Демек биз убакыттан утабыз, моралдык эме жактан утабыз. Өзү биздин элибизде соттошту деген өзү жаман сөз да. Ким десең баягы соттошуп жүрөт го деп жакшы эмес, тескери, терс мүнөздөгү эмени айтышат. Моралдык жактан, анан экономикалык жактан. Жана ошол сотто мүлк боюнча же бир эме болсо ошол каралып жаткан мүлктүн 10%-ны төлөп туруп анан сотко барат. А бул жерде андай жок. Бул жерде андай жок. Эки тараптын эмесини жанагындай биринчи ошолордун жанагындай эмнени каалайт, муктаждыгын, зарчылыгын аныктап туруп, ошого ылайык эки тарапты ошол маселени чечүү боюнча биринчиси эгер ошондой бир кандайдыр эме болсо жараштырыш керек, жараштырганга жетишет. Жок, жарашпай калган учурда дагы ошол маселени чечүү боюнча мунасага келишет. Эми мына көп жылдардан бери мен билгенден иш алып барып келесиздер. Деги эле жарандардын ушу медиация кызматынан пайдалануу боюнча маалыматтуулугу, анан сиздерге кайрылган жарандар кандай болуп жатат? Көп эле болуп жатабы? Маалыматтуулугу. Бизде маалымат биз бул медиация институтунда толук кандуу өнүп кетишине биз мыйзам кабыл алууну жакшы нерсе бул өзү. Анан экинчиден ошол толук кандуу өнүп кетиш үчүн эл маалыматка ээ болуш керек. Биздин ушул өнүкпөй анчалык биз каалагандай өнүкпөй жаткандыгынын бир себеби ошо элде маалымат толук жетпей жатат. Анын үчүн биз 21-22 жылдары бир долбоорлор менен иштедик ушул элдин арасында маалымат жеткирүү боюнча. Атайын маалымат жолугушууларын, чогулуштарды өткөрүп аттык. Ошондо ар бир айыл өкмөтүнө, мекеме ишканаларга, биздин областта жаңы түзүлгөн бул мыйзам жаңы ишке киргенде биз Кумар экөөбүз биринчи баягы ошол эмелер менен иштеп аткан милиция органдарына маалымат жеткирүүгө аракет кылдык. Барып ошолордун райондук, шаардык милиция бөлүмдөрүндө атайын ошо аппаратта иштеген тергөөчүлөр, аймактык инспекторлордун эмесинин арасында маалымат жеткирүүгө өйнөктүк. Андан тышкары биз ушул көбүнчө эл менен элге жеткирели. Мен мисалы үчүн мына 23-жылдын жыйынтыгы боюнча шаардын өзүндө эле бир 8-9 жерде ата энелердин чогулушуна катышып, ушул боюнча аерде дагы бар, чыр-чатактар бар, башка балдардын проблемасы бар, ошолорду чечүүдө ушу медиациянын орду, ал медиация кандай жолдор менен болот деген маалыматты жеткирүү боюнча өзүм катыштым. Бир 200дөн ашык адам катышты жеткирүүгө. Демек, улам барган сайын жарандардын маалыматтуулугу ошол эле учурда мына ошол натыйжалуу, анан убакытта аз талап кылган, анан эки тараптуу чечилген кызматтан пайдаланып
андардын саны арбып барат экен. Деги эле кээ бир учурларда ушул жарандар арасында сотко ишенимдин жоктугу пайда болот. Ал эми ушул сиздерде дагы медиация кызматына айрым маселелердин чечилишинде нараазычылык жараткан учурлар кездешпейби? Медиацияга негизинен сотко чейин келиши мүмкүн тараптар. Анан сот учурунда кайсы стадиясында болбосун сот өзү демилгеси боюнча жөнөтүшү мүмкүн. Бирок сот жөнөткөндө сот өзү маалыматтык жолугушууга жиберет. Сот жибергенде алар маалыматтык жолугууга баруудан баш тартканга тараптардын укугу жок болуп калат. Анан соттун милдеттүү түрдө болуп калат. Маалыматтык жолугушууга баруу милдеттүү болуп калат. Андан кийин ошол соттун чечиминен кийин аткаруу мезгилинде келген учурлар болот. Азыркы күндө ошол өздөрү кайрылгандан же ошол органдан жибергендердин ичинен кылмыш иштер боюнча 98%га медиациялык макулдашууларга ийгиликтерге жетишилип и аткарылды деп айтса болот. Жарандык иштер боюнча 85-90%га жөнөтүлгөндөрдүн ийгиликтерге жетишилип аткарылды чечилди маселелер чечилди деп. Деги эле кандай иштер каралат медиацияда? Медиацияда негизинен жарандык иштер каралат, үй бүлөлүк иштер каралат, коммерциялык иштер каралат, эмгек жаатындагы иштер каралат жана кылмыш иштери каралат. Кылмыш иштери боюнча анча оор эмес жана коркунучу аз кылмыштар каралат. Бул жерде бир эмени айтып коюш керек. Статистика боюнча сот чечим кабыл алынган, соттун кабыл алынган чечимдери өз ыктыяры менен бир 75% эле аткарылат экен. Калганы бардыгы мажбурий түрдө аткарылат экен. Медиацияда өз каалоосу менен, өз эрки менен аткарылганды 90-98%га чейин өздөрү аткарат. Ооба болот. Мисалы үчүн мен Кумаранын тажрыйбасында да менде мисалы үчүн бир ортодогу бала боюнча кайрылышкан, соттон мага келишип, экөөнүн макулдашууга жетишилди. Бирок бир ай өткөндөн кийин жана эмелери аткарылбай калды. Анан бир тарап баштады. Ушу мен мисалы үчүн бир 100ге жакын 80 канча иш караган болсо, ошондо бир эле жолу ушунда отказ болуп же болбосо жанагы түзүлгөн келишимде баш тартышты. Ошо баш тарткан учурда кандайдыр бир мыйзамда баш тартканга алардын укугу бар. Алар эгер медиациядан кабыл алынган медиациялык макулдашуудан баш тарткан учурда алар мурдагыдай эле мыйзамда көрсөтүлгөн сот аркылуу чечүүгө укуктары бар. Алар сотко кайрылышка мурдагыдай эле кандай мурда кайрылган болсо ошентип эле кайрыла берет. Болгону сот ошол медиациялык макулдашуу түзүлгөндөгү шарттарды соттун процессинде эске алыш керек. Баягы экөө мунасага келгенде ошолорду медиациялык макулдашуу түзүлгөндүгүнү эске алыш керек. Ушундай түзүлгөн, ушундай кылгансыңар деп баягы чечим кабыл алууда ошону эске алынат деген. Да кошумчалап койсоң, биз ошо 29 февралда 6 жылдык отчеттук конференция өткөрдүк. 30га жакын мамлекет органдарынан өкүлдөр катышты. Ошо негизинен ошол алар тараптан медиацияга жөнөтүлгөн иштердин бүгүнкү күндө ошо 98%га аткарылып, бир иш дагы кайра даттанылган эмес экендигин алар өз оозу менен айтып далилдеп өтүшкөн. Бул медиациянын чоң ийгилиги деп натыйжасы деп эсептесек болот. Анан азыркы күндө ошол натыйжалар боюнча биздин жетекчибиз дагы ошол Чина Жолдошбековна Бишкектен келип катышып, ал өз сөзүндө кечээ эле ошо 29 февралда айтып өттү. Натыйжа боюнча Баткен облусу пока
алдында эми ушул эле учурда чет өлкөдөгү тажрыйбалардан дагы пайдаланасыздар, таянасыздар да эми балким мисалы Казакстанда медиация кызматы көп жылдардан бери иштеп келет ооба. Казакстанда бар, Өзбекстанда азыр эми алардагы мыйзам кабыл алынып, Россияда бар. Бирок ар кимиси өзүнүн жанагы улуттук өзгөчөлүктөрү, мамлекеттин өзгөчөлүктөрүнө жараша болот. Өзү мына Европада өнүккөн мамлекеттерде жарандык иштер 80-90%га ушу медиация менен эле чечилет. Сотко барышпайт алар. Сотко барганда мисалы жок дегенде соттук жанагы чыгымдарды төлөйт. Жок дегенде. Эгер жанагы баалуулуктар же материалдык кызыкчылыктар болсо, анда жанагы проценттер менен иштешет. Ата бул анан биздин ошо результатыбыз ошо сот жөнөткөн 90% макул 10дон 9-у медиациялык жол менен чечилди. Демек, келечекте ушундай чыр-чатактар ушу медиация сотко барбай эле медиация жол менен эле чечсе болот дегенди аныктап турат деп ойлойм. Чоң рахмат. Ошондой эле бардык жерде болгондой кадр маселеси ушул медиацияда дагы бар да. Мисалы үчүн ошо чет өлкөлөрдө деп айтып калдыңыз, Германияда 9000 медиатор бар экен. Ошол ал 9000 медиатор дагы эң жогорку ошо медиация боюнча окууларды окуп, сертификаттарын алган экен. Бирок натыйжага келгенде 10 адам гана ошол медиация нанын жеткен деп айтса болот да. Ошо медиация кесиби боюнча иштейт экен. Азыр эми мынтип ойлоп караганда ушул бизде деле ошого келип такалып атат да. 10 адам окуган болсо, анын бирөөсү мыкты медиатор болуп чыгышы мүмкүн да. Профессионал ошол кесипкөй болуп чыгышы мүмкүн. Андан ошол жогорку деңгээлде ошол дүйнө боюнча караганда ошол медиациянын аткаруусу боюнча 23%га так маалымат айтылган, соттун чечими 23%га өз ыктыяры менен аткарылат. А бизде азыркы 87-90%га медиациялык макулдаш аткарылат экен деп так жазуулар болгон. Но ошол нерсе бизде деле азыркы күндө ошондой жыйынтыктарды берип атат. Азыркы күндө ушундай. Эгерде азыркы күнгө чейин канча каралган так немелерди айта турган болсок, бүгүнкү күнгө ошол мыйзам күчүнө киргенден баштап бүгүнкү күнгө чейин Баткен облусу боюнча 565 иш каралган. Өз аткаруусу менен. Анын ичинен 151 иш кылмыш иштери болуп, анан 414 иш жарандык иштерге кирет. Азыркы күндө ошо каралган иштердин бирөөсү дагы даттанулган. И ойлойбуз, ниетибиз жакшы, мындан кийин дагы ушундай жакшы жыйынтыктарга жетишебиз. Жыйынтыктардын натыйжалары жакшы экен, мына облус эл үчүн дагы мыкты мүмкүнчүлүк экен. Демек, сиздерге кайрылып, ар кандай жардамдарды, чечилбеген маселелерди чечип алса болот экен. Кадырман теле көрүүчү, эскерте кетсек, биздин көрсөтүү түз эфирде жүрүп жатат. Темага байланышкан суроолор, сунуш пикирлер болсо, биздин экранда жазылып турган WhatsApp номер аркылуу жиберсеңиздер болот. Бизге теле көрүүчүлөрдөн суроолор келген экен, анда теле көрүүчүлөрдөн келген суроолорго кезек берсек. Саламатсыздарбы, ишиңиздерге ийгилик, жакшы мүмкүнчүлүк экен. Сиздерге кандай жол менен кайрылсак болот, жана соц тармактардан аркылуу дагы кайрылсак болобу? Атайын өзүңүздөрдүн сайтыңыздар барбы деген суроосун 42 менен аяктаган абонентибиз жиберген экен. Бизге кайрылуу жолу биздин ошо Кызыл Кыя шаарында улуттук медиация борборунун филиалы бар. Ошо милициякананын бет маңдайында жайгашкан. Мүмкүнчүлүк бар болсо, барып туруп кайрылса болот. Телефон аркылуу, телефондорубуз 0773 06 64 23. Андан кийин ар бир район шаарларда биздин медиаторлорубуз бар. Сотто биздин кабинеттер бар. Эгерде бизге филиалга кайрылган болсоңуздар, сиздер кайсы жерде турган болсоңуздар, ошол жерде медиаторун менен байланыштырганга аракет кылабыз. Андан сырткары, кайсыл жерде болсоңуз дагы ошол мүмкүнчүлүк болсун, ушу өзүбүз барып деле көмөк көрсөткөнгө аракеттерди жасайбыз. Рахмат, сурооңузга аябай жакшы суроо экен.
Чоң рахмат. Bizde Batkent'te dağı var. Bizim malumatlar, telefonlarımız negizi sottorda, rayonduk sottorda, oblastlık sottun kengsesinde uşu kireverişlerde atayın stelip uyuşturup uşuğa koyup koyuyoruz. Andan çıkarı hazır Kumar özünün telefonunu aytты. Bizde Batkent'te 772 47 41 97 номерменен кайрылсаңыздар WhatsApp'тагы эмедагы бар кайрылсаңыздар болот. Бизге мисал үчүн азыр мен 19-жылдан бери иштеп атам. Ушунда жыл сайын 3-4 өткөн жылы 2 эле адам өздөрү ыктыяр менен кайрылышкан адамдар болду. Биздин максат ушул эмелер келечекте өздөрү кайрылган, баягы убара болбой, милицияга барбай, сотко барбай, өздөрү кайрылган болгондо жакшы болот эле деген ниетибиз бар. Жарандар үчүн да жакшы болмогу. Саламатсыздарбы? Алимент маселесинде да жардам бере аласыздарбы? Менин күйөө балам алиментин төлөбөй жүрөт деген суроосун да калтырган экен. Алимент маселеси боюнча дагы көмөк көрсөтсөк болот. Ал үчүн ошол жанагы айтылган телефондорго кайрылсаңыз болот. Үй бүлөлүк маселелер толугу менен медиацияда каралат. Бул боюнча бизде тажрыйбабыз да бар. Мисалы үчүн мага кайрылган ошол бир нече жылы төлөбөй жүрүп, баягы менин алименттин суммасы өтө чоң болуп кеткен. Анан аялы бир жолу кайрылган сотко, экинчи жолу кайрылган, анан үчүнчү жолу анан мага келишкенде аларды отуруп сүйлөштүрүп, экөөнө тең ылайык, экөө мисалы үчүн ошол күйөөсү төлөй турган мүмкүнчүлүктү эки тарапка тең макул болгон шартты иштеп чыкты. Биз аларга акыл үйрөтпөйбүз, негизи биз жолун эле көрсөтөбүз, мындай болот деп. Анан өздөрү ошо чечимди өздөрү кабыл алышат алар. Мындай кылайлы. Мисалы үчүн bir 300 kança ming eкен, 400 mingге жакын. Азыр мен андай акчам жок. Анан жанагы балдардын энесинен сурасам, чын эле азыр ончо төлөй албайт. Билип турат да. Анан сен кайрыла берсең кандай, бул бир эме болобу дейт. Анан жанагы экинчи тарап же болсо жанагы төлөй турган адам айтты, мен азыр мындай 70 ming акчам бар. Мен берип турайын. Ал жанагы аялы кайрылып, аны Кыргызстандан чыкпай турган тизмеге, кара тизмеге киргизип койгон экен. Ошол тизмеден киргизип койгон. Мен эгер ошону чыгарса, мен мына барып өз билет, барып иштеп, ай сайын мына карызды төлөйм, андан тышкары өзү алиментке 4 ming төлөйт экен бир айда. Ошону кошуп bir жылда 7 ming, bir ayda 7 ming 8 ming төлөп тура алам деп. Анан ошого жана экинчи тарапка айлыкса, ал да макул болду. Ушуну чечип бердик. Кудайга шүгүр бүгүнкү күнгө чейин ошолор ушул мени келишимди аткарып келет. Бири-бири түшүнүп, Саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгилик. Эже телефон номериңизди кайталап койсоңуз деп аягы 08 менен аяктаган абонентибиз жиберген. Рахмат. 0773 06 64 23. Саламатсыздарбы? Юристтик кесипке болгондор дагы ошо медиатордук билимди билиши керекпи деген суроосун калтырган экен. Жаңы юристтер деле ушул медиатордон өтүшү керекпи деген. Жок, ал шарт эмес, ал өзү юрист болгон өзүнчө бул кесип. Эгерде ушул медиатор болуп иштейм деген ою болгон болсо, анда медиация окуусунан өтүш керек болот. Ал жогорку билимдүү деген өзү ким медиатор боло алат дегенде 3 эле норма бар. Биринчиси ушул жаран болуш керек, экинчиси 25 жаштан жогору, үчүнчүсү жогорку билимдүү. Жогорку билимдүү сөзсүз бул жерде мени жана юридикалык билим эмес. Башка эмеде тармактан дагы болсо дагы, бирок жогорку билимдүү болуш керек. Өзү мыйзамда адам менен адамдын ортосундагы, үй бүлөдөгү, ишканадагы жетекчи менен кызматкердин, мамлекет менен жарандын ортосундагы мамилелер ийне чейин так жазылган. Биз көбүнчө ошолорду эске алып, бирок адамгерчилик, ыйман эмелер менен чечкенге аракет кылабыз. Ошолорго ушул багытта көбүрөөк басым жасап, ошого мисалы үчүн биз менен сүйлөшкөн ушул тараптарды биздин тажрыйбабызда, менин тажрыйбамда негизи 80-90%
сүйлөшө келсең айтат ушу мамиле бузулбаса экен дейт. Адамгерчилик мамиле бузулбаса экен дейт. Алар мүмкүн чогуу жашайт, мүмкүн тууган, эми азыркы учурда ата менен бала бир туугандар соттошуп атпайбы? Ошолор дагы келет да. Ошолор айтат ушу мамиле бузулбаса жакшы болот эле дейт. Демек биз ошол ыйманга, мисалы үчүн ыйман исламда эң баягы бир туугандары менен араздашкан адам эң катуу күнөөгө кириптире болот экен. Ошолорду айтып түшүндүрсөк, көбүнчө ушул таасир берет. Чоң рахмат. Эми бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип атат. Ошондуктан ар бир жумуштун көйгөйү күнгөй тескей болот дегендей, сиздерде көйгөй жараткан маселелер жок эмеспи? Анан деги эле ушул медиация кызматын мындан ары өркүндөтүү, өстүрүү багытында дагы кандай ишмерчемдер бар? Ушулар тууралуу айтып өтсөңүз. Кыйынчылыктар бар. Бардык жумушта өзүнүн плюс-минус жактары болот, кыйынчылыктар болот. Эгер ошол бизде кыйынчылык ошол элге маалыматтын аз жетип барып аткандыгы. Эгерде ошо биз азыркы күндө мамлекеттин колдоосуна муктач медиация. Бирок аны азыркы күндө бир канча ошо концепция иштелип чыгып атат. Ал жөнүндө кеңири маалыматты айтсаңызчы. Атайын комиссия түзүлүп, ушу биздин уюмдун баягы борбордун директору ошол эмеге катышты. Анан аерде иштелип чыгып, азыр биринчи этабы мыйзам кабыл алынып, 18-жылдан бери баягы мыйзам кабыл алды, азбы көппү медиаторлорду даярдады, иштеп атат. Бул биринчи этап, баягы калыптануусу. Экинчи этабы уже убакыт келди окшойт, жана мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек деп атабыз. Бир нерсе дагы көйгөйдүн бир эмеси, ошо азыр иштеп аткан мыйзамда ушу медиацияны өнүктүрүү, медиация боюнча мамлекеттин эч жерде жоопкерчилиги жок да, катышуусу дагы көрсөтүлгөн эмес. Ошол азыркы сунушталып аткан өзгөртүүлөрдүн эмесинде бирөөндө ушул мамлекет кайсы бир орган мамлекеттик эмени көзөмөл эмес, мамлекеттин катышуunu, мамлекеттин бир жоопкерчилигин көрсөтүү боюнча мамлекеттик орган болуш керек деп атабыз. Экинчиси, мыйзамда медиациялык кызматы акылуу жана акысыз деп койгон. Айлык жерде жок. Эгер тараптар ошол эмеге көрсөтүлгөн кызматка ушундай медиатор айтат, биздин мындай эмебиз бар, кызматыбыз бар, ушул кандай мүмкүнчүлүгү. Эгер тараптар макул болсо гана ошол сумманы алабыз да биз мисалы үчүн. Мен мисалы үчүн жанагындай алимент, бир жана муктаж адамдар кайрылса, көбүнчө мен жөн эле акысыз эле жасап берем. Бирок бул эми баягы толук өнүп кетишке анчалык эме кылбайт экен. Эгер ага кандайдыр бир кесип катары иштей турган болсо, ага сөзсүз бир каржылоо болуш керек экен. Ошону биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алдында, ар бир эмесинин алдында медиациялык кызматы түзүлсүн деп сунуш кылып атабыз. Өзү бир өкмөттүн токтомунда бар ошондой. Бирок ошону бир мыйзамдуу эме кылып киргизсе деп атабыз. Анан айыл өкмөттөрүнүн бюджеттеринде бар өзү баягы колдоо көрсөткөнгө, ошо медиациялык кызматты колдоп берүүгө, же ошонун акысын төлөп бергенге эме кылганга бар мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүнчө биздин эми тилекке каршы баягы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринде ошондой эмелер анча жетишпейт дагы. Биз билбейбиз, коркушат, анан баягы эмени аткарганга мүмкүнчүлүктөр болот. Ошондуктан азыр ошол концепцияда бир 17-18 сунуш берилип атат. Ошол ар бир айыл өкмөттүнүн алдында медиациялык кызматы түзүлүшүндө, экинчиден жанагы сот органдары жанагы төлөө боюнча, акы төлөө боюнча жанагындай жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджетинде ушундай эмелер бар, аны пайдаланыш керек. Ушуга окшогон эмелерден анан тышкары медиацияны өнүктүрүүнүн дагы бир жолу бул кадрларды даярдоо. Биз ушул
медиация улуттук борбору 72 сааттык программа менен бир модулдарыбыз бар. Биз буга чейин бир долбоорлордун эсебинен окутуп келгенбиз. Азыр биз ошолорду каалоочуларды, мүмкүнчүлүктөрү бар адамдарды окутууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул окутуу акылуу, bir adamga azırınca 25 milyon деп атабыз. Аны ушул айыл өкмөттүн эсебинен окутса болот. Жанагындар өздөрү мүмкүнчүлүгү барлар өздөрү окуса болот. Окуган адамдар жанагындай негизи адамдын өзү да бош керек экен да. Ошондо жанагы буга эми көбүнчө тажрыйба керек экен. Анан медиатор абройлуу адам болуш керек экен. Бай адамдар ишенген адам болуш керек. Анан Калыс адам. Өзү эмеден калыстык өтө кыйын нерсе, ошол калыс боло ала турган адамдар медиатор болсо жакшы. Ошол медиациянын бир негизги өзгөчөлүгү бар, ошол боюнча айтып коеюн дейм. Мисалы, сотто сот чечим кабыл алат. Бир тарап утат, экинчи тарап сөзсүз түрдө уткузат. Медиацияда тараптар өздөрү чечим кабыл алышат, медиатордун жардамы менен эки тарапка тең утук, ушунусу менен өзгөчөлүнүп турат. Дагы бир өзгөчөлүгү ушул кабыл алынган макулдашууну, келишилген макулдашууну өз ыктыяры менен аткаруусунда турат. Чоң рахмат, сиздерге ыраазычылык билдирели, убактыңыздарды бөлүп, мына ушундай телекөрүүчүлөр үчүн, жалпы эле кала калкы үчүн өтө керектүү маалыматтар менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кадырман телекөрүүчү, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Биз бүгүн облус аймагында медиация кызматынын ишмердүүлүгү теманын алкагында кеп кылдык. Ал эми студиябыздын коноктору Айкынов Хаит Исраилович, улуттук медиация борборунун медиатору, ошондой эле Имамова Кумара Кенжебаевна, улуттук медиация борборунун Баткен облустук филиалынын директору бүгүн бизде конокто болду. Келерки берүүдөн амандашканча саламатта калыңыздар.